Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Дем алыш күнү үйгө келсем, аялым иноки салат качуу, инеки салат качуу деп сурангандан жасай баштадык. Ал үчүн бизге чеснок жана острый перец керек болду. Өзүгө керектүү өлчөмдө алып, татымына жараша кесип даярдап алабыз. Ал үчүн бизге керек болот негизинен чеснок, чили острый жана перец болгарский. Татымына жараша бүт баарын алып даярдап кесип. Жана ошондой жарыт этиш үчүн бизге сковородко растительный маслобузду куюп, растительный масло ысыганда грибыларды жарыт эте баштайбыз. Грибин жарыт этүү процессинде до конца жарыт этпей полусырой кылып, калган овощилерди, ингредиенттерди акырындап кошо баштайбыз. Биринчиден чеснок. Аны көбүрөөк жарыт этесиздер. Чеснок бир аз өз күчүн жоготкондо аркасынан калган перецтерди кошуп, жана ошондой эле соустарды кошо баштайбыз. Жана ошондой эле соустар кошуу боюнча биринчиден соя соус, андан кийин чили острый, андан кийин 2 ложка томатный паста. Томатный пастабыз примерно 45-50 грамм, соя соус 30 грамм, а чили соусубуз 20-25 грамм. Жана ошондой эле черный перец менен акырында жыйынтыктайбыз. Аны до конца жарыт этип өлтүрүп салуунун кереги жок. Просто үстүнөн украшение кылуу үчүн капуста коштук. Даамы сонун.